ат менен ээримдүү райымдуу Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ээримдүү жана райымдуу Аллах Тааланын аты менен иншаллах биз чындык менен жалганды ажыратуучу Куран тафсиринин баяны аттуу китебинен улантып атабыз. Алхамдулиллах, бул Куран нур Кудайдын сөзү деп ар бир тамгасына соопторду алып атабыз деп ар бир тамгасына шифа береке ушу ар бир аятта бактылуулук бар деп мындай жүрөгүбүздү пиаласын бошотуп угабыз. Аллахтын ыйык нерселерин урмат көрсөтүү менен угуу экен жүрөктүн такбалуулук экен. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп өз ыраазы кылсын. Амин я архамар рахимин. Алхамдулиллах, биз Шейх Мухаммаджан Молдо Рустам уулу бул китептин авторунун калтырган мурастарын кыскача айта кетсек, үлкөн устаздан калган мурасты 3 бөлүккө бөлүп караса болот. Жазган эмгектери, котормолору, видео кассета жана магнитофон тасмаларга жазылып алынган акыл сааттары, илимий маектери. Бул маектер тафсир, хадис, фих, ислам тарыхы, тасаввуф, адабият жана адеп ахлак туурасында болгон. Иншаллах бул китепти алуу насип кылсын ар бириңиздерге. 0703-73-78-40 номерине кайрылып алып сиздер дагы окуп чыксаңыздар болот. Аллаху акбар. Иншаллах. Мээримдүү жана райымдуу Аллах Тааланын аты менен Мухаммаджан Шейх Молдо Рустам уулу Мавлави Ажи Хиндистани кайрылуу. Кымбаттуу окурман, угарман, сизди терең урматтоо менен Курани Керимдин маанилерин даярдоого киришкениме сиздин көңүлүңүздү буруп кетем. Бул эмгекте ар бир адам өзүнүн акылына жараша үлүш алат. Илгерки салафи салихин, улуу муун аалымдары, Кудай аларды өз ырайымына алган болсун, биз үчүн тафсирлерди жазып калтырышкан. Биз дагы ошол аалымдардын тафсирлеринен пайдаланып, ушул улуу ишти, башкача айтканда Алланын сөзүн которууга бел байладым. Бул котормону жалпы элдин жана жаш илим талапкерлердин түшүнүгүнө дал келген таристе кыска нуска кылып жаздым. Тастыктай ала турган күчтүү аалымдар үчүн эмес. Эгер бул котормодон мейли жазуудан катачылык тапсаңар, оңдоп коюңарды суранам. Кеминде жакшылык тилеп дуба кылып коет деген үмүттөмүн. Кудайым силерге дагы көптөгөн улуу соопторду ата кылсын. Амин я раббил аламин. Баянул Бурхан фи таржаматил Куран. Курандын котормосундагы Фурхандын баяны. Котормочу Мухаммаджан Ажи Хафиз адамдардын жана жиндердин зыяндыгынан сактаган болсун. Амин. Аллахым айтылган дуа тилектерди кабыл кылып, Аллахым ушу алымыбыздан Шейх Хафиз ушу Оля бабабыздан Аллахым ыраазы болуп, өз ыраазы кылып, бейишин насип болуп, чексиз соопторун берсин. Амин. Аллахума солли ва саллим ва барик алейх. Тафсирге киришүү. Дигер убактысына античип, акыйкатта инсан албетте утулушта, зыян тартууда, тек гана иман келтирип, жакшы амалдарды жасап, чындыкка жана сабырдуулукка чакырган адамдар гана зыян тартпайт. Кудайыбыз Алла деп, анан ошого туруктуу болгон адамдарга кыяматта чындыгында эч кандай коркунуч, эч кандай кайгы жетпейт. Эми ошенткен адам тагыраак айтканда моюн сунуп, Кудайынын ырайымын үмүт кылып, акыреттин азабынан коркуп, түн ортосу саждага жыгылып, бүкөдө туруп намаз окуган адам мунун баарын аткарбаган адам менен бирдейби? Билгендер менен билбегендер бирдейби? Акыйкатта акыл ээлери гана сабак алышат деген Аллах Таалага алкыш мактоолор болсун. Алхамдулиллах роббил аламин. Робби зидни илма, Робби зидни илма нафиан ва ризқан тайибан ва амалан мутақаббалан.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تامن بالخير آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه جزا الله عن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أخلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. İlim alууну бешикте жаткан мезгилден баштап кабырга кирер мезгилге чейин талап кылыңыздар, издениңиздер. Атүгүл Кытайга барып болсо да илим алыңыздар. Анткени илимге ээ болуу ар бир момун мусулман эр кишиге да, аял кишиге да милдет деп. Илим билимдин баа жеткисүү ордунда аңсалап, үммөттүн сабаттуу болууга осуят кылган Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын жакындарына, сахабаларына дуай саламдарыбыз айтылсын. Амин. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллам бимак ва ахлухум. Ошондой эле алардын жолун жолдогон ээрчиген, аларды ээрчиген жалпыбызга Аллахтын мээрим, ырайым, берекеси, жакшылыктарын сурап дуа кылабыз. Амин. Архамар рахмин. Андан соң, урматтуу окурман, бул котормого жаңыдан киришкендей иш планын түзүп, тафсирди кененирээк жана тереңирээк илимий маалыматтарга байытып, ар бир аятка жекече мамиле жасап, анын түп нускасын, транскрипциясын, котормосун, анан тапсирин, анан түшкөн себебин, анан ага байланыштуу шариаттык өкмүн, анан ал боюнча ачылган заманбап илимий ачылыштарды, андан соң илимий сереп катары мындан алдын которулган башка котормолорго өз көз карашыбызды жазып кетүүнү туура көрүп, төмөнкү тариште баштаганбыз. Мисалы катары бир көз чаптырсак, түп нуска Бисмиллахир-рахманир-рахим. Котормо: ырайымдуу, мээримдүү Алланын ысымы менен. Тапсир: Алла Тааланын наамы менен баштаймын. Ал зат бул дүйнөдө да, акыретте да өз пенделерине мээрман. Илимий сереп. Фатиха бет ачар. Бул эки сөз эки бөлөк жазылат. Бет ачар деген. Башка котормолордо бет ачар деп ката берилген, биригип жазылып калган экендиги тууралуу айтылат. Кыргыз эли эселтеден Алла деп айтып келген жана жазып келген бул талашсыз маселе. Мисалы автор Робби жана Парбардигер сөздөрүн аябай көп колдонот. Бул сөздөрдү кыргыз эли илгертен колдонуп келгендиги анык. Рабби, жаратуучу Кудай Алла. Көргө өлүктү койгондон кийин эл 40 кадам кетер менен эки суракчы периште көргө кирип, өлүктү тиргизип, Роббиңгим деп сурайт имиш. Түшүндүрмө сөздүктө келип, башка котормолордо эге деп берилип жүрөт. Бул сөз жаратуучу маани берет. Бирок Робби сөзү өзүнө башкаруучу, тарбиялоочу, көзөмөлдөөчү, өстүрүүчү, кожоюн жана башка ушул сыяктуу маанилерди камтыйт. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Динден кайткан шайтандын азгырыгынан кутулуу үчүн Алла Тааладан паана тилейм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын ысымы менен. Сот сүрөсүнүн 29-аятында Аллах Таала Куранда айтат: Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, бул Куран анын аяттарына ой жүгүртүү үчүн акыл ээлери андан ибарат алуу үчүн биз сага түшүргөн куттуу жана берекелүү китеп. Алхамдулиллахи роббил аламин. Биринчи бөлүм. Фатиха сүрөсү. Меккеде түшкөн бул сүрө 7 аяттан турат. Муддассир сүрөсүнөн кийин түшкөн бул сүрө Курани Каримдин биринчи сүрөсү болгондугу үчүн бет ачар, ачылыш маанисинде Фатиха деп аталган. Бул сүрөнүн мындан башка дагы аталыштары бар. Курани Каримдин жалпы маанисин өзүнө кыскача камтып тургандыгы үчүн Уммул Китап, китептин энеси, диний негиздердин баарын өзүнө батырганы үчүн
asas негиз İslam dininin негиздүү чек араларын түшүндүргөндүгү үчүн ал вафия жетиштүү Мединада да 7 аяттан 2 жолу түшкөнү үчүн сабабул масани Меккеде да Мединада да 7 аяттан 2 жолу түшкөнү үчүн сабабул масани 2 рет кайталанган 7 бир канча сырларды камтыганы үчүн ал кенз казына деп да аталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатиханы окубагандын намазы намаз болбойт деп бул сүрөнүн баалуулугун баса белгилеп өткөн. Ошондуктан бул сүрө намаздын ар бир рекетинде окулат. Фатиха сүрөсү маани жагынан эң улуу дуба жана кайрылуу ийгилик суроо деп эсептелинет. Сүрөдө жападан жалгыз Аллага гана кулчулук кылуу, жардам, ийгилик жалгыз андан гана келерин, хидаят, туура жолго кадырлуу болуу, ошондой эле туура жолдон адашуу да Алла Тааланын каалоосуна байланыштуу экени, анткени жакшылыкта, жамандыкта экөө тең, улуулугу улуу болгон жаратуучу Алла Тааладан болору баса белгиленет. Курани Карим бардык инсандарга туура жолду көрсөтүү үчүн түшкөн өзгөчө. Фатиха сүрөсүндө анын өзөктүү маани маңызын өз ичине камтып турган аяттар бар. Убай ибн Кааб, Алла андан ыраазы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Алла Торатта да, Инжилде да, Курандын энеси Фатиха сүрөсү сүрөнү түшүргөн эмес. Бул сүрө кайталанып келүүчү 7 аяттан турат. Алла Фатиха сүрөсүн өзүм менен пендемдин ортосунда 2ге бөлдүм деп айткан, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир периште түшүп мындай деди: Сиз 2 нур менен курсант болуңуз. Бул 2 нур сизден мурун эч бир пайгамбарга берилбеген. Алар Фатихатул Китаб Фатиха сүрөсү жана Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аяты. Алардан бир тамга окусаңыз, албетте сизге сооп берилет. Алхамдулиллахи роббил аламин. Сүрөдө алкыш мактоого, таазим жана ибадат кылууга татыктуу жалгыз Алла экендиги, андан башка таяна турган эч бир күч кудуреттин жоктугу айтылат. Жаратуучу заттан гана туура жолго түшүү, жакшы салих инсандардан болуу жана акыреттин бактылуулугуна жетүү тилектери суралат. Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана арайымдуу Алланын ысымы менен. Алла Тааланын наамы менен баштаймын. Ал зат бул дүйнөдө да, акыретте да өз пенделерине мээрман. Жакшылыктардын баардык алкыш мактоолор Алла Таалага гана таандык. Ал бүткүл адамдардын тарбиячысы. Бул дүйнөдө да, акыретте да өз пенделерине мээрман. Алла Таала акыретте жүргүзүлгөн бийликтин ээси. О Кудай, жалгыз сага ибадат кылабыз. Ар бир ишибизде жалгыз сенден жардам сурайбыз. 5-аят. О Кудай, бизди туура жолго салгын. Ал жолду пайгамбарларга, олияларга жана жакшы пенделериңе тартуу кылгансың. Алар сенин тарабыңдан азапталгандардан дагы, адашкандардан дагы болгон эмес. Деп биз дайыма Фатиха сүрөсүндө окутабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым айтылган дуа тилектерди кабыл кылсын. Дайым ушу жолдо кадамыбызды бекем кылып, ушу пайгамбарларга, олияларга жана жакшы пенделериңе өзүң тартуу кылгансың деп айтылып атпайбы? Ошол жолдо Аллахым баарыбызды кадамыбызды бекем кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, күч кубат денсаулук, өмүрүбүзгө, рызкыбызга, аракетибизге берекет берип, ката кемчилик билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым өз тарабында разы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабаннар. Адхилнал джанната мa'ал абrar. Я азизу я гhaфар я роббил аламин. Бирахматика архамар рахимин.
Allah'ım razı ol, biz razı olsun. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. Cezallahu Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem abimma ve ahluhu. Orozonuzlar ve tilekler için barın Allah'ın kavgısın. Keyinki sağlıktan jolukuşun. Kança Allah'a emanet biz.